Жыл сайын бүтүрүүчүлөргө арналган акыркы коңур аземи быйыл 25 майда ишемби күнү болот. Мына ушул күнү көпчүлүк бүтүрүүчүлөрүбүз ойноо үчүн жаратылышка жер-жерлерге кортеждер менен чыгып, өмүрүнүн акыркы коңуросу менен кош айтышканга чейинки кырдаалдар катылат. Мына ушундай окуяларды болтурбоо үчүн бүгүнкү күндө ата-энелер, мугалимдер, күч түзүмдөрү атайын тартипти көзөмөлдөшөт. Жогоруда кандай тартиптерди каралгандыгы тууралуу кененирээк маалымат беребиз. Ар бир окуучу мектепти аяктап жатканда өзгөчө шан шөкөт менен тосуп бүтүрүү кечесин өзгөчө уюштурууну каалайт. Мындан бир топ жылдар алдын окуучулар акча чогултуп, кымбат машиналар менен эс алууга чыгып келишкен. Ушундай иштерден улам жол кырсыктары, бейбаштык беренелери көп катталган. Ошол себеп азыркы окуучулардын кооптуулугу үчүн тартиптер күчөтүлүп, эскертүү түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Биз бүтүрүүчү болгондуктан биз сабактан тышкары ошол 25 майдан кийин өзүбүздүн досторубуз менен чогулуп бир эс алуу бактарга, кафелерге жана шаардын сыртына чыкканга тыюу салынды. Биз бул жөнүндө маалымат алдык жана көптөгөн бизге эскертүүлөр да берилди. Жана ошол коопсуздук бузулган учурда биз кандай айыптоо бул алышыбызды жана кандай мыйзамдар чегинде биз каралып турганыбыз жөнүндө айтып берилди. Эгерде биз кандай мыйзамды бузсак, биз кандай ошол мыйзамдын четинде жазалана турганыбыз жөнүндө маалымат алдык. Жана биз ошол ата-энебизге гана, биз өзүбүзгө гана эмес, ата-энебизге дагы түйшүк алып келе турганыбыз жөнүндө маалымат берилди. Учурда мектептерде окуучуларга жаратылышка чыгып эс алууга, кафе, ресторандарда белгилеп өткөзүүгө, ар кандай мектептен сырткаркы шан шөкөт иш-чараларын уюштурууга тыюу салынгандыгы тууралуу мугалимдер ата-энелерге, бүтүрүүчүлөргө эскертүү иш-чараларын жүргүзүп келүүдө. Биринчи бизге ошол бүтүрүүчү окуучулардын өмүрү, коопсуздугу өтө зарыл. Ошол коопсуздукту алдын алуу боюнча атайын кафе, ресторандарга, табияттарга чыгууга, автомашиналар менен саякаттоого жолдо. Мына ошолордун баарына тыюу салынганын, балдардын атайын өмүрүн сактап калуу боюнча дагы ошол окуучуларга кеңири түшүндүрүп, баардыгын түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгылуу кызматкерлери 25 майга карата толук курам менен иштешет. Ар кандай жол кырсыктарын алдын алуу үчүн күзөтүү посттор, атайын инспектор, тескөөчүлөр жолдо текшерүү иштерин жүргүзүшөт. Андан сырткары мыйзам бузууларга, эн баштык беренеси менен кармалгандарга айып пулдар салынып, машиналар айып кароого алынат. 25 май акыркы коңур азем күндөрү таң амалкы саат 7:30 жумушта баштайбыз. Ар бир шаар аймагындагы бүтүрүү кечелери болуп аткан мектептерге ар бирден кайгылуу тилкелерди коебуз. Андан сырткары шаардын 4 жерине посттор коюлат. Аны посто кимдер болушу мүмкүн? Посто албетте милициянын кайгылуу кызматы, анан жаш тескөөчүлөр, инспекторлордун тескөөчүлөрү, андан сырткары ушул билим берүү башкармаларынын кызматкерлери болот да. Андан сырткары шаар аймагында 3 же андан көп авто кайгылдар коюлат. Себеби ал мобилдик топ ошол шаар аймагындагы жаш өспүрүмдөр катышкан жолуна кырсыктар катталып кетпеш үчүн. Ошол эле учурда ушул окуучулар тарабынан унаалар башкарып, анан кортеж кылып, айнектерден башын чыгарып айдабаш үчүн, алдын алыш үчүн ушундай атайын кайгылуу посттор коюлат. Ал эми укук бузуулар кодексинин негизинде эгер айдоочу куәлиги жок унаа башкарса, ошол унааны берген адамга да чара көрсө болот. Ал 15 000 сом мөлчөрүндө. Ошон үчүн бул жерде ата-энелер дагы, Ош шаарындагы бүтүрүүчүлөр ата-энелер дагы кайрылып, ошол күнү биз менен чогуу эгер кызмат өтөсө, абдан бир чоң таасир этет да. Себеби көптөгөн окуучулардын эми негизи эле ар бир баланын ишенгени ата-эне. Мындан сырткары Ош облусунун кайгылуу кызматкерлери ар бир райондорго, айыл аймактарга бөлүнүп күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. 25 май акыркы коңур салтанаттуу аземине карата Ош облустунун жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери толугу менен кызматка жана постторго тартылат. Себеби акыркы коңуроону аяктаган 11 класстын окуучулары жана 9 класстын окуучулары тала жайлоолоруна, тала аларда эс алууга чыккан окуучуларга катуу көзөмөлдөө коюлат. Себеби жол транспорт кырсыктын алдын алуу жана болтурбоо максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ар бир райондордо жана шаарларда акимдер менен жана айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен да иштер жүргүзүлүп, бул боюнча иштер алып барылып атат. Мамлекет тарабынан берилген буйруктарга карабай тыюу салынган иштер мектептерде. Окуучулар арасында уланса мектеп жетекчилери, тийиштүү кызматкерлердин иш орду карааларын Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адиси эскертип кетти. Акыркы коңур иш-чарасын өткөрүү жөнүндө буйрук чыккан. Анын негизинде биздин башкармалыктан буйрук чыкты. Кыргызстан боюнча акыркы коңур иш-чарасы 25 май күнү саат 9-да мектептин гана короосунда өтүлөт. Буйруктун бир былтыркыдан өзгөчөлүгү ал жерде
табигаттарда, мектептен сырткаркы жерлерде өтүүгө тыюу салынган да. Анан ошол жерде бир пункт менен кеткен ата-энелердин жоопкерчилиги бар деген жерде. Бул демек бүтүрүүчү ата-эненин баласы же кызы болуп атканын ата-эне да кичине ошого кам көрүп, ошонун коопсуздугун ойлош керек. Буйруктагы эң негизги акцент баарыбызды эле ойлондурган нерсе бул балдардын коопсуздугу болуп атат да. Өзү аты аталаган акыр коңгуроо болгону менен ошол акыр коңгуроо ошол биздин бүтүрүүчү балдарыбыздын келечек муундарыбызда акыркы күнү болуп калбасын деген коркунуч бар болчу. Ошондуктан биз ошол күндөн бери, буйрук чыккандан бери мугалимдерге, шаарда 54 мектеп болсо, ата-энелерге, класс жетекчилерге, предметтик мугалимдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мына жыйындарды өткөрдүк, чогулуштарды өткөрдүк, түшүндүрүү иштерин алып бардык, эскерттик. Даже ушул буйрукта бир акыркы пунктунда бар. Эгерде ушул буйрукту ким аткарып алса, ал жетекчинин кызматы тоогрулук каралат деген жер бар да. Вот ошон үчүн баардыгына биз мектептерге жеткирдик буйруктарды. Эске салсак, быйыл 11-класста өлкө аймагы боюнча 73 000 окуучу аяктап жатат. Ал эми 9-класста 128 000ден ашык бала бүтүрүүдө. Ошондой эле жогоруда тартип сактаган мекемелер ата-энелерди балдарынын коопсуздугун көзөмөлгө алып, бүтүрүүчүлөргө унаа башкартпоого чакырды.